Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр сүт тиштерди кантип дарылоо керек, алдын алуу керек, ошо жөнүндө кыскача кичинекей бөөбүз келген экен. Ошо менен маек куруп бермекчимин. Атың ким, кызым? Мая. Ким? Мая. Сумая канча жаштасың? 4 жаштасыңбы? Сумая азыр 4 жашта экен. Азыр мен Сумаяга тишти кантип жууну үйрөттүм, кызым. Сен тишиңе жуйсуңбу? Канча жолу жуйсуң? Мындай мезгилде биз ата-энелер менен көбүрөөк маектерди курабыз. Азыр кызым, мен сага тишти кантип жуунун эрежелерин үйрөтүп берем. Макулбу? Сен жакшылап уккун. Оозуңду ачкын, кызым. Ача кой оозуңду. Бул жерде ата-энеси турат. Ошону жууганда үстүңкү жаактан баштап туруп, үстүдөн астыга карай баягы шыпыргыч түрүндө жуйбуз. Бул жагын жуугандан кийин анан астыңкы тиштерге өтөбүз. Анан сол тарабына өтөбүз. Таңдай тарабын жуйбуз, таңдай тараптарын жуйбуз. Андан кийин үстүн жууп бүткөндөн кийин биз астыңкы сол тарабынан баштайбыз. Астын жакшылап жууп туруп, передний жагын жууп астын, андан оң тарабына өтүп, андан кийин биз мына тил тарабынан баштайбыз. Анан үстүдөгү жевательный жактарын круговой движение менен жууп, анан жаш баланы сөзсүз чайкатып коебуз. Күнүнө 2 жолудан жуусун биз ата-энелерин айтабыз. 1 жаштан баштап жууга өзү 1 жашында биз атайын напальчиктер бар да, аптекаларда сатылат. 3 жаштан баштап щетка менен жууга рекомендацияларды беребиз, сунуштарды беребиз. 3 жаштан баштап атайын жаш балдарга өзгөчө зубный пасталары бар. Өздөрүнүн щеткалары бар. Ошо менен жууп турса, биз кариес оорусун алдын алабыз. Анан бизде 90% детский население кайрылгандыктан жаш балдарда биз серебро деп коебуз тиштердин. Андан наркы осложнение бербеш үчүн, кабылданбаш үчүн серебро сыйпап турабыз. Фторлак деп коет. Мындай фторлактардан бир келгенде мунун курсу 3 күн, 5 күн, 7 күнгө чейин сыйпап кариес оорусунан алдын алабыз да. Көбүнчө азыркы мезгилде биз профилактикага аябай көңүл буруп келип жатабыз. Себеби биздин келечегибиз балдар үчүн. Азаматсың, ата-энелерине айтып дейбиз, күнүнө 2 жолдан тишиңди жууп турасың. Макулбу?